Бүгүнкү күндө министрлик тарабынан коронавируска дайындалчу дары каражаттардын тизмеси каралып жаткан. Жаңы тизмеде 56 позициядан турат. Алардын ичинен 8 негизги жана жетишсиз болгон дарылар тандалган. Баарыбызга белгилүү болгондой, ал препараттар Клексан, Фраксипарин, Фленокс, Гепарин, Энексум жана башкалар. Бүгүнкү күндө бул препараттарга суроо талап сакталып турат. 1-июльдан 11-июльга чейин Клексан препараты 420 упаковка кирген, Фленокстун 1,5 упаковкасы, Гепариндин 15.000 упаковкасы кирген. Бардык дарылардын биринчи сатта эле сатылып кеткен. 14-июльда кошумча 3500 Клександын препараттары келген. Алар белгилүү дарыканаларга таратылган. Кече Энексумдун 460 упаковкасы келген. Рынокто жалпы Энексапариндин 5260 упаковкасы келген. Гепариндин 4240 упаковкасы келген. 20-июльга чейин Фраксипарин 5000 ашык келери күтүдө, 1000 Энексапаринден, 1000 Клександан жана 15.000 Гепарин келүүгө күтүлүүдө. Бул жумуш иш-чараларыбыз толугу менен да жалпы элдин муктаждыгын жаппайт. Ошондуктан бүгүнкү күнү Кытай, Индия, Пакистан жана башка өлкөлөр менен башка варианттарды карап жатат. Коронавирусту дарылоо үчүн тизмеге кирген 56 позициядан 8 позиция боюнча жетишсиздик сакталып турат. Мерапенем муктаждык 84.000 флакон түзөт, ал 83%. Аспирин муктаждык 44.800 флакон түзүлөт, 100.000 жетишсиздик, 100% жетишсиздик. Фататидин 8.000 флакон түзүлөт, 98 жетишсиздик. Ошондой эле 8 позиция боюнча 40-тан 80%га чейин мындай частичный дефицит дейбиз. Андан тышкары 39 позиция медициналык багыттагы буюмдар боюнча, 16 позиция боюнча ал жерде да дефицит болуп турат. Бүгүнкү күндө департамент тарабынан көп иш-чаралар өткөзүлүп атат. Ушу дүйнөлүк пандемияга карабастан биздин департаменттин кызматкерлери 2 сменге өтүп, толугу менен көп нормативдик укук актылар дары-дармек Кыргызстанга кириш үчүн тоскоолдуктарды жеңилдеткен мындай иш-чаралар бүгүнкү күндө иштелип чыкты.